Даңазалуу давандарды багынтып келаткан белгилүү этнограф, фольклор жана филология илимдериндеги бир катар эмгектердин автору, тилчи, текстолог, жазуучу, публицист, котормочу, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Кайыпов Сулайман Турдуевич. Унгу жол бул абдан чоң документ. Кыргыз Республикасынын конституциясынан кийин келе мындай идеологиялык стратегияны аныктоочу көп жылдарга эсептелген документ да, укуктук нормативдик документ. Бул биринчи жолу ушу кыргызча жазылган, кыргыз түшүнүктөрү колдонулган, андан кийин кыргыз сөзсүз түрдө ар бир адам муну билиш керек. Сулайман Кайыпов 1952-жылы Ош облусунун Сузак районунда төрөлгөн. Керемет табияты, көз жоосун алган өрөөндүн чыгаан илимпоз уулу бала чагын баяндап өттү. Туш келип өмүрү согушка барып келгенден кийин анан үйлөнүп, анан кийин ал убактарда 39-35 чыгып калган, бул өзү картайган деп эсептелчү экен да. Ошо карыганда көргөн баламын деп койчу. Мен тун баласымын, бирок биринчи баласымын. А менден кийин деле дагы 6 балалуу болду. Биз 7 бир тууганбыз. Бир кыз, 6 эркек. Апам үй кызматындагы аял эле. Үйдөгү ошо бизди баккандан башка иш кылган эмес. Ошо бизди кирибизди жууп, тамагыбызды жасап, андай бол, мындай бол деп эң негизги иши ошол болчу. Атам болсо кээде кой багып, кээде уй багып, ошол элдин малын бакчу. Анан мен кичине чоңойгондо бир 6-7 жашка чыкканда эле, ал убакта 6-7 жашка чыкканда кол арага жарап калды деп койчу балдарды. Мен сага балам деди, бир короо кой алып берем, өзүң мен болсо бир короо торпок алам, экөөбүз багабыз деди. Кой дебейсиң, макул деп анан кийин мага бир короо кой алып берди, өзү бир короо торпок алып, анан экөөбүз багып калдык. Кара Таш деген жайлоого чыкчу элек. Кара Таш деген жайлоо эми ал ушундай бир жер. Башка андан бийик деле тоолор бар, бирок ал тоолордон дүйнөнүн бардык жагы көрүнбөйт да. Кара Таш башка тоолордон бир аз эң биринчи эле Жалал-Абад шаары көрүнөт. Жалал-Абад шаарында мен кой кайтарып турган жүрсөм, кечинде аякта жап-жарык күн тийип турат да. Жалал-Абадда электр жанып калчу да. Анан мен ойлочумун, а жерде электр жанып калды. Караңгы кирдиби, эмне болду? А жерде күн бүттү, адамдар үйүнө кирип чай ичип эс алып атат. Мен болсо кой кайтарып жүрөм. Эрте менен чыгып дагы койду жайып жүрсөм, дагы эле Жалал-Абадда электр жанып турат да эртең менен. Чызырап күн тийип, күн тийген жерде тоонун башында мен кой кайтарып жүрөм. Анан ойлойм, мен эрте менен деле эрте чыксам, тиги Жалал-Абаддагылар уктап атат. Мен кечинде деле менден мурда бул жерде жарык болуп турган убакта тиякта күн батып калган окшойт го. Бу кандай? Мен атайлап көбүрөөк кой кайтарсын деп, көбүрөөк кыйналсын деп атайын ушинтип койгонбу деп балалык кыял экен да, ойлончумун да. Анан жатып алып, тыбырчылап, ыйлап, мен эмнеге кой кайтарам, тетиги шаарда шаар көрүнөт да, шаарды эңсеп, ошо шаардагы балдар велосипедте ойноп жүрсө керек. Мен болсо мына жерде жылаңайлак шордоп кой кайтарып жүрөм. Бул эмне деп айтчумун да. Анан орозо алабам, кошунабыз орозо алабам, намаз окуп анан Кудайдын адилеттигин көп айтчу да. Senin adiletinden adilеттigi жок Алла Таалам деп айтчу.
Anam meni şu bakır ыйлап oruç alыбam kalıp aytat. Senin adiletin uşu bolsa tetigi men koy sanap жүрүp al 10-го 11-ди кошкон, анан кийин экини алган, анан тиги бу каймак басып калган бекен деп ойлодум эле. Жакшы экенсиң деди да, анан бир жумадайын жакшы окуганың үчүн сага берип жиберди, районго бардым эле деп, мага бир сыйра кийим алып келип берди. Кийип алсын деген экен, өзүнүн акчасын алып келген экен, кийин ойлосом. 1975-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн окуп, филолог, кыргыз тили жана адабияты окутуучусу адистигине ээ болот. Atamdan bir tuğanı taştan akeme atam bakkan eкен soğuştan gelip anan al gelip men bala kılıp olayın şunu. Men okutam, çokutam adam kılam. Divanam meni alıp ketip kaldı. Al mekteptin direktörü bolçu. Kögart jakta Жаңнур деген 8 жылдык мектепке директор болчу. Ал убакта мектептин директору деген чоң кызмат. Өзү да мурда райком комсомол секретарь болгон. Анан ошон үчүн абдан барктуу киши да. Анан алып кетип калды. Бир күндө эле мектептин директорунун баласы болуп калдым. Алып барып баняга салып жууса, капкара карганын кара шыйрагындаймын да. Баняга салып жууйса анчалык деле кара эмес экенмин. Anam jengem ушундай, Зурагүл жеңем ушундай киши эле. Ошо биринчи алып барганда эле уулум деп аттан түшүрүп алган, ошо ойдон уулум дегенден жазган жок. Ошолордун баласы болуп жүрдүм. Анан көңүлүм көтөрүлүп, сабактан аябай кыйын болуп, өзүмдө чоңоюп кеттим тез эле. Башкалардан айырмалуу болуп кеттим. Бардык жерде биринчи болсом дейм, болоюн дебесем деле биринчи
кызматкер болуп иштөө менен баштайт. Кыргызстандагы бирден бир көрүнүктүү советтик мектептерде калыптанган фольклорист, элдик ооз-эки чыгармаларды жатка билген. Экинчиден, Сулайман Кайыпович этнограф жана этносоциолог. Дегеним ушу чет элде жашаган кыргыздарда жүрүп, алардын макал лакаптарын, алардын жашоосун, элдик ооз-эки чыгармаларын чогулткан адам да. Ошолордун арасында жашап, улуу Памирде жүрдү. Аларда кыргызчылык калганбы, калган эмеспи, ушуларды чогултуп изилдеген чоң окумуштуу. Үчүнчүсү, бу Сулайман Турдиевич адабиятчы. Адабиятты өтө жакшы билген киши. Кыргыз адабиятын, кыргыз адабияты кантип калыптанган, канчанчы жылдан башталат, кыргыз адабиятындагы элдик ооз-эки чыгармалардагы маселелерди өтө илимий теориялык деңгээлде билген киши. 1978-80 жылдары СССР Илимдер Академиясынын Горький атындагы Дүйнөлүк адабият институтунун ооз-эки чыгармачылыкты изилдөө бөлүмүндө такшалмадан өтүп, 1981-84 жылдары ошол эле институттун аспирантурасында окуган. 1985 жылы Эрптештик жобонун көркөм сүрөттөө каражаттары кыргыз жана башка түрк тилдүү элдердин версияларынын мисалында аттуу эки жака тияк бияка кетип калыш колубуздан келмек, бирок тишибиздин кирин соруп жүрүп ушу илимге аралаштык эле. Ошо академиядан көп кетпей, академиядан көп алыстабай, эки жакты иштей жүрсөк да академиядан байланыш түзбөй иштеп келатабыз. Сулайман Кайыпов кыргыз тарыхын изилдөө менен кыргыз эли ооз-эки чыгармачылыгы, кыргыз
эмне тарбиялаган, ошолорду угуп, ошолорду айтып, Манасты атайын келип айтып турушкан да, туурабы? Ошол сыяктуу жомокторду таң атса айтып турушкан, табышмактарды айтып турушкан, жаңылмаштарды айтып турушкан. Зор эмгек өтөп, Чүй университетинин ректору, ошондой эле 2007-жылдан 2011-жылга чейин Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору болуп иштеди. Манас университети мен келген Тогуз факультет калтырдым. 18 программанын ордуна 42 программа калтырдым. 1800 студенттин ордуна 4000 студент калтырып чыктым да. Мен
өзім абдан ошол жердеги иштериме да канааттанам. Сулайман Кайыпов 2015 жылдын сентябрынан тартып Кытай Эл Республикасынын Үрүмчү шаарындагы Шинжаң педагогикалык университетинин Манас изилдөө борборунда чет элдик профессор мартабасында эмгектенет. Ал университеттин ректорлугунан кийин Кытайга барып иштеп, Кытайда Шифандашве деп коет, кытайча педагогикалык университет. Ошо педагогикалык университетте профессор болуп иштедим. Манас деген институт бар болчу, ошол институтта. Ал элдик оозеки чыгармачылыкты жыйнадык. Себеби элдик оозеки чыгармачылыкты жыйноо бул илимий иштин башы ошол өзү. Фольклористтин кыла турган эң негизги иши ошо да. Ошол жерден анан кыргызча, казакча, уйгурча, ханзуча, кээ бир жеринде тажик автоном айылдар бар экен. Алардан ошол нака тажикче эмес экен, бирок баары бир элдик оозеки чыгарма кандай айтылса ошондой кылып жазып калуу, жыйнап калуу, тартып калуу бул биздин кесиптин анты ошондой да. Ошон үчүн жыйнадык, ал ошо азыр Үрүмчүдө архивде турат. Максатыбыз кыргыз фольклорунун Кытайдагы Кызыл Суу кыргыз фольклорунун 100 томдугу дегенди чыгарыш керек болчу да. Андан кийин анан убакыт өттү дегендей шарттар өзгөрдү. Андан кийин мен келип азыр ушул академияда институт, философия институтунда баш илимий кызматкери болуп иштеп жатам да. Сулайман Турдуевич кыргыз эли, кыргыз улуту, кыргыз жери өсүп келе жаткан жаштар үчүн жанын сабаган, жүрөгөн, күйгөн, ыймандай сырын жашырбаган инсандардын бири болуп эсептелет да. Мисалы, бул институт философияда эмгектенип, жанагы оңгу жол дегендин жазылышынын, анын чыгып калышынын, анын стилистикалык, орфографиялык жактан тастыкталышынын, анан концепциялык маселелердин ошол жерде коюлушуна Сулайман Турдуевичтин эмгеги чоң. Мына жакында эле Монголияга мамлекеттик колдоо менен илимий экспедицияга барып келдик да. Ошол экспедиция баргандан кийин менин пландарыма дагы бир план кошулду да. Себеби ал жерде биздин эрага чейин эчен кылым мурда жасалган кыргыздардын мүрзөлөрү бар экен. 100 000 деп саналат экен. 100 000 деп саналган кыргыз мүрзөсү ошо үстүнө таш үйүлгөн, корумдап деп коет эмеспи кыргыз, ошо корумдалган мүрзөлөр бар экен. Анын алды кадимкидей үйдөй кылып жасап, анан кийин ал маркумду ошол жерге жаткызып, аты менен азык түлүгү менен жаткызып, андан үстүнө таптакыр ал жерде жолукпаган башка бир таштардан алып келип туруп анын үстүн корумдашат экен. Бул эми биздин эрага чейин болуп атса, кайсы техника менен жасады, кандай акылман ойлоду, ал идеяны ким тапты, максат эмне болду деген суроолор ушу мээңди жейт экен да. Ошентип мындан кийин ошол кыргыз өр деп аталган ошо Монголиядагы, анан берки Алтай, Хакас, Тува жергесиндеги, анан мурда Кыргыз талаасы дечү казак, азыркы казак талаасындагы, андан келип кадимки эле Тянь-Шань, андан кийин Алай, Памир, ушу Тибетке чейинки бир чоң маданият жаткандыгын көрүп турам да. Мен ушулардын археолог эмесмин, изилдөөчүсү болбосо дагы абдан пропагандалоочусу, ошолорду жайылтууга аракет кылган бир киши катары дагы калат окшойм деп калдым да. Анан албетте Манастын кайсы бир вариантынын конкордансын түзүп берүүгө даярданып жүрөм. Ага даярдыгым бар.
иши кылып мына ушулар менин өмүрүмдө ушу жасап берген, улутума жасап берген иштерим болуп калат го дейм. Сулайман агай кыргыз тилинин өнүгүшүнө жана сакталышына зор салым кошуу менен кыргыз, орус, түрк тилинде жазылган 200дөн ашуун илимий популярдуу макалалардын автору. Тарыхтын бөксөсүн толтуруп, улуттун мурасын изилдөөдө түп нуска булактарды ачып жашап, иштеп, кыргызды интеллектуалдык деңгээлде изилдеп, дүйнө илимине баа жеткис мурас эмгек өтүп келаткан Сулайман Кайыпов.